Адаштыруу деңгээлдери. Биринчи деңгээл – куфр, ширк. Эң төмөнкү деңгээл, эң оор күнөө. Куфр бул Аллага сыйынууда, ага шерик кошуу. Аллага жана анын элчисине, ага Алланын салават саламдары болсун, душмандык кылуу. Адамды куфрга түртүүдө шайтан иш аракетин эч качан басаңдатпайт. Куфр бул Кудайдын кулунан шайтандын эң биринчи каалаганы. Буга жетишмейинче шайтан андан калбайт. Мушга жетишкенде шайтан адамды өзүнүн досторунун катарына кошуп, ал иблистин үгүтчүсү жана жардамчысы болуп калат. Экинчи деңгээл – бидат, жаңылык. Алдамчылыкка жана башка түрдүү күнөөлөргө караганда, шайтанга бидат, динге жаңылыктарды киргизүү, динди бузуу сүйкүмдүүрөөк. Анткени анын зыяны диндин өзүнө тийиштүү. Бул тынымсыз зыян, бул тообасыз күнөө, тооба кылышты капарына албоо. Бул пайгамбарлардын чакырыгына карама каршылык жана куфр менен жахилиятка, динсиз турмушка алып баруучу эшиктер, айла амалдар. Качан шайтан адамдан бидатка жетишкенде, ал адам анын жардамчысы болуп калат. А эгерде бул деңгээлге киргизе албаса, эгерде Алланын кулу бидаттын душманы болсо, шайтан аны кийинки деңгээлге киргизгенге аракет кылат. Үчүнчү деңгээл – чоң күнөөлөр. Жогорку эки деңгээлден кийин шайтан адамды баарынан мурда чоң күнөөлөргө түртөт. Айрыкча, бул адам артынан эл ээрчиген аалым болсо, муну менен шайтан элди андан алыстатканга аракет кылат. Андан кийин анын жаңылыштыктарын жана күнөөлөрүн адамдардын арасына таратып, өзүнүн бузукчулугу менен алардын ичинен күнөөлөрдү таратуучуну табат. Алла үчүн жана исламдын кызыкчылыгы үчүн жасоодомун деген күнөөлөрдү таратуучу адам чындыгында иблистин жардамчысы. Аллах Таала өзүнүн китебинде айткан: чындыгында ыйман келтиргендердин арасында бузукулук жайылышын жакшы көргөндөргө бул дүйнөдө да, акыретте да жан чыдагыс азап бар. Нур сүрөсү. 4-чү деңгээл – майда күнөөлөр. Майда күнөөлөр көп санда топтолгондо, алар күнөө жасап жаткан адамга чоң зыян кылып, чоң күнөөлөргө алып келет. Сахыл ибн Саадтан имам Ахмад айтты: Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: кичине күнөөлөрдөн сактангыла. Кичине күнөөлөр капчыгайда токтогон адамдар сыяктуу. Бир адам жыгаштын бир бөлүгүн алып келсе, дагы бирөө жыгаштын бир бөлүгүн алып келип, өздөрүнө тамак бышырыш үчүн отун чогултушкан сыяктуу. Чындыгында кичине күнөөлөр көп чогулганда, алар ээсин зыянга учуратат, чоң күнөөлөргө алып келет. Эгерде шайтан Кудайдын кулун бул деңгээлге киргизе албаса, андан аны кийинки деңгээлге которот. 5-чи деңгээл – уруксат берилген иштер. Шайтан адамды уруксат берилген иштер менен көбүрөөк алакты кылат. Тактап айтканда, узак уйку, ашыкча тамак, суу ичүү, ашыкча көп кийим кийүү жана убакытты бош өткөрүү. Эгерде Кудайдын кулу убактысын үнөмдөп, жакшы иштерге аракет кылгандардан болуп, шайтан аны бул деңгээлге киргизе албаса, анда ал аны кийинки деңгээлге көтөрөт. 6-чы деңгээл – экинчи орундагы иштер. Шайтан Кудайдын кулун экинчи кезектеги иштерге түртүп, негизги иштерден алакты кылат. Шайтан экинчи орундагы жакшы иштерди жасаттырып, исламдын негизги иштеринен алаксытат. Муну адамдардын ичинен азырактары гана түшүнүшөт. Кимдир бирөө жакшы ишке аракет кылып жатканда, бул шайтандан болушу мүмкүн деп, анын оюна да келбейт жана өзүнө бул Алладан деп айтат. Эгерде шайтан Кудайдын кулунун астынан жакшылыктын 70 эшигин ачып, ошол эшиктер аркылуу жамандыктын эшиктеринен бирөөнү алып келиш үчүн, же болбосо жакшылыктын 70 эшигинен да артыгыраак жакшылыктан калтыраарын пенде билбесе, аны кечирсе болот. Муну башка жолдорду калтырып пайгамбардын саллаллаху алейхи вассалам жолун жолдогон, Алланын астындагы иштердин даражасын үйрөнүп билип, негизги иштердин экинчи кезектеги иштерден айырмалай билген Кудайдын кулунун жүрөгүнө түшкөн Алла Тааланын нуру аркылуу гана билсе болот. Муну пайгамбардын саллаллаху алейхи вассалам мураскору болгондор гана биле алышат. Ал эми пайгамбардын саллаллаху алейхи вассалам мураскору болуп, анын жолун окуп үйрөнүп жана ошол жолго түшкөндөр гана эсептелет. Адамзаттын негизги бөлүгү мындан бөлүнүп калган. Мындай түшүнүк алардын оюна да келбейт. Ал эми Алла Таала өзүнүн ырайымын каалаган кулуна гана берет. Шайтан Кудайдын кулун ушул 6 деңгээлдин бирөөнө да киргизе албаса, анда ал ага өзүнүн жолундагы адамдарды жана жиндерди тукурат. Алар ага жамандык кылганга, аны динсиз деп күнөөлөгөнгө аракет кылышып, рухий күч кубатын жүрөгүн өчүргөнгө аракет кылышат. Бул азыркы коомдо ачык көрүнүп турат. Алланын динин карманып,
пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам жолында бара жатқан Құдайдың ар бір құлы сөзсіз тосқауылдықтарға, қайтпас қаршылықтарға, жақынқы жана алысқы досторының, душмандарының шылдыңдауларына жана мазақтауларына қабылғанда, инсан Алла Тааланың жардамына ғана таянат. Алла өзінің иманды құлдарына жардам беріп, ақырында жеңіш тақыбалар тарауында болот. Бұл баян адамдың жиндерден жана шайтандан коргонуусу аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Иqro Media каналыбызга катталыңыздар.